Bizde Кадамжай району бул Баткен облусундагы туризмдин эң негизги очогу болуп саналат. Бүгүнкү күндө бизде Сурматаш коругу, Көкмойнок, эс алуу жайы, ошондой эле сиздер көрүп турган бул Дугаба туристтик альпинисттердин лагери. Бул Түштүк Кыргызстандагы эң чоң альпинисттик лагерь. Бүгүнкү күндө Ушкоргон Токой чарбасы тарабынан бул жерде 100 адамды кабыл алууга мүмкүнчүлүгү бар туристтик альпинисттик лагерь ишке берилип, уже бүгүнкү күндө иштеп жатат. Ошону менен бирге бул жер 3 километрден ашык автомобиль жолун райондук ДЭП 46 ишканасы тарабынан тегиздөө иштери жүрүп жатат. Анын жетекчиси бизде бүгүн өзү бул жерде 10 ашык жумушчусу менен иш аракеттери жүрүп жатат. Кудай буйрса бул альпинисттик лагерь жалпы ошо биздин Баткен областыбыздагы ошондой эле кошуна Өзбекстан, Тажикстандан келген, ошондой эле Россиядан келген туристтерди кабыл алуу мүмкүнчүлүгүбүз бар. Кудай буйрса бул толук ишке кирсе бул жер күнүгө 300 адамга чейин күнүмдүк кабыл алууга мүмкүнчүлүгү бар, бирок бардык шарты менен бардык ошо туристтерди кабыл алуу инфраструктурасы толук жооп берген 100 адамга чейин бул жерде жатакана иштеп жатат. Бардык инфраструктура шарттары бар. Келип эс алып кеткенге толук мүмкүнчүлүктөрү бар. Ушул биздин райондун туризм багытындагы эң чоң жетишкендиктерибиздин бири болуп саналат. Бул Дугаба эс алуу туристтик жайы, альпинизм бул жерде. Мен Курбанбаев Кубанычбек, номер 46 жол тейлөө ишканасында жол инженери болуп. Кыйынчылыктары бул мына жолубуз бийиктикте болуп, ошо мына жол мына техникаларыбыз тартылды. Мына Дугаба эс алуу алты лагеринде биз аз жолдорду кеңейтүү иштери жүрүп жатат азыр. Пайызов Эрки жол тейлөө ишканасында 46 жол тейлөө ишканасында транспорт бөлүм башчысы болуп иштейм. Бул Дугаба алты лагеринин жолун кеңейтүү жумуштарын аткарууда biz азырынча 4 техниканы, оор техникалардан 4-өөнү жумушка тарттык. Основной жумуш иштерин аткарганыбызга бүгүн 7-чи күн болду. 13 июндан баштап жумушка чыкканбыз. Жалпы аралыгы менен алганыбызда аралыгыны Дугаба Альп лагерин алып чыгуучу жол бул өтө татаал, өтө бийик шартта жайгашкан жол. Биз жолду баштаганга чейин бул жол 4 приводтуу техникалар менен чыгып жүрүшкөн, мындайча айтканда асты эгиз техникалар менен чыгып жүрүшкөн. Азыр биз жолду аяктагандан кийин биз ишендирип кетебиз, жеңил унаалар менен эс алууга жарандарыбыз. Бүгүнкү күнү 7-чи күнү жолду кеңейтүүнүн 2-чи этабы аяктап атат десек болот. 3-чү этабында грейдер менен дагы бир кээ техника иштейт. Жалаң гана тегиздөө иштери жүргүзүлөт 3-чү этабында. Азырынча 2-чи этабы аяктады. Бүт чоң таштар, кеңейтүү жумуштары азыр жолдун эни 6 метр болду. 2 жеңил машина бири-бирине каршылыксыз өтүүгө шарт түзүп атабыз. Мен Табалдин Райымбек Исмаилович, Кадамжай району көтөрмө айлыктын башчысы. Бүгүнкү күндө мына сиздер көрүп турган, арчабызда турган эс алуу жай бул Дугаба эс алуу жайы. Бул тарыхы узун. Союз учурунда бул бүткүл дүйнөлүк альпинисттердин базасы болгон. Союз удурагандан кийин бул база Кыргызстанда калгандагы бүгүнкү күндө ошол Айлыкбөттүн аймагында жайгашкандыктан бул негизинен бул территория Ушкоргон Токой чарбасына карайт. Долбоордун негизинде ушул лагерде толук түрдө ремонт иштери бүткөрүлдү. Биздеги негизги маселе болуп аткан, негизги бизге түйшөлткөн, көйгөй жараткан жол маселеси болгон. Буюрса ушул жол маселеси дагы быйылкы жылда чечилди. 3 километр 800 метр жол маселеси чечилип, бүгүнкү күндө ушул Кадамжай районунда ДЭП 46 ишканасынын жардамы менен жол оңдоп түзөө иштери менен толук аткарылып атат. Темирбаев Абдулла Ахматалиевич, Ушкоргон Токой чарбасынын директору. Бул жумуш
2021 жылы июнь айында башталган. 2022 жылдын март айында реконструкция жумуштары бүттү. Андан кийин жана мебель, эмерек алганга жумуш менен баштадык. Бул жалпысын айтканда Кыргызстан токой экосистемаларын интеграция башкаруу долбоорунун алкагында Дүйнөлүк банктын жана глобалдык экологиялык фонддун каржылоосу менен болду. Жалпы суммасы 40 миллион 626 миң сомдук. Анын ичинен 33 миллион 816 миллион сому бул реконструкциялык жумуштарга башталды. Ал эми 6 миллион 812 миңи бул эмеректерди шейшеп, килем, палас, телевизор алганга болду. Андан тышкары дагы биз бүгүнкү күндө ачылганга чейин Кудай буйрса бир 10-15 күн ичинде мына жол бүтсө ачылат. Мына жол да башталды, 2 күн болуп калды. Башталгандан кийин бул жерге сыртында дагы кабыл ала турган кылып атабыз. Жана очокторду, казан, очок, кухняларды бул дагы 2 күндө ичинде башталат, тендерден өткөн. Жана сөрлөрдү кылып атабыз. Келген элдер эс алганда сыртында дагы эс алып кете берет. Негизги максат Кыргызстанда туризмди өнүктүрүү. Ошондой эле башка элдер менен, чет мамлекет элдер менен дагы айрыкча Өзбекстан менен, коңшулаш мамлекеттер менен кызматташтуу алаканы түзүү болуп эсептелет. Жалпысын айтканда бул биринчиден биз Токой чарбанын экономикасын көтөрөбүз. Ошондой эле райондун, облустун, республиканын экономикасын көтөрөбүз. Ушул жумуштарга негизинен бизге райондук мамлекеттик администрациянын мурдакы жана азыркы жетекчилери, ошондой эле мамлекеттик агенттиктин бүгүнкү күндөгү Токой кызматынын жетекчилери, Айыл чарба министрлиги, фонд ошолордун жардамы чоң тийди. Ошондой эле өзүнүн жалпы коллективдин жардамы тийди. Мен ойлойм, биздин кылган азыркы аткарган жумуштарыбыз келечек муундар үчүн да бир чоң кызмат көрсөтөт деген үмүттөмүн. Бүгүнкү күндө ушул жерде Дугабай салуу жайында 82 адамды туристтик кабыл алганга толук заманбап шарты менен иштер толук бүттү. Өзүңүздөр көрүп тургандай, мына заманбап мебель, ошондой эле мына диван бир адамдык, 2 адамдык бар. Ошондой эле мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, тумушкалар бардыгы заманбап. Ошондой эле шейшеп, телевизор, бардык шарт бар. Кудай буйруса биз Кыргызстанды гана эмес, чет мамлекеттерди, туристтерди тосуп алганда да толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошонун аркасынан иштеп жатабыз. Ошондой эле мына биздин күткөнүбүз бүгүнкү күндө жол эле. Жол дагы Минтранс тарабынан чечилип, акчасы чечилип жатат. Бирок ошого карабастан райондук деп жетекчиси баш болуп жолду баштады. Кудай буйруса бир 10 күн ичинде жол бүткөн болсо, анан ачканга биз даяр болобуз дагы. Келген туристтерди тосуп алганга толук мүмкүнчүлүгүбүз болот. Кыргыз Республикасынын Токой экосистемаларын интеграциялап башкаруу долбоорунун алкагында Дүйнөлүк банк жана глобалдык экологиялык фонддун каржылоосу менен Дукабай эс алуу жайы реконструкцияланып, каржылоо иштери аяктады. Буюрса, бир эле учурда 82 эс алуучуну кабыл алууга даяр. Кадамжай районунан 35 км алыстыкта жайгашкан Дукабай эс алуу жайы деңиз деңгээлинен 2300 метр бийиктикте жайгашкан.
Кыргыз Республикасынын Токой экосистемаларын интеграциялап башкаруу долбоорунун алкагында Глобалдык экологиялык фонд жана Дүйнөлүк банктын каржылоосу астында 40 миллион сомго Дукабай эс алуу жайы каржыланып, реконструкциялоо иштери аяктады. Буюрса, жол оңдоо иштери аяктаса, эс алуучуларды кабыл алууга даяр. Дукабай эс алуу жайы Кадамжай районунан 30 километр алыстыкта жайгашкан деңиз деңгээлинен 2300 метр бийиктикте. Мында эс алуучулар үчүн бардык шарттар түзүлгөн, жада калса интернетке дагы туташтырылган. Можно снять вас. Что надо делать? Просто идти. На камеру снимай. Можно снимать? Да. Брызгалов Олег из Москвы. Очень хорошо, очень красиво, замечательно, с погодой повезло. Занимаемся альпинизмом, начинающие альпинисты. Приехали в альплагер Дугаба. Здесь очень все хорошо, все прекрасно, все нам нравится, да.